Адахан Мадумаровду кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн башкы прокурордун жогорку кеңешке кайрылганы коомдо чоң резонанс жаратты. Эми бул саясаттан алыс кишиге деле саясий иш экени көрүнүп эле турат. Адахан Мадумаров менен пикирлеш эмес адамдар дагы муну айтып жатышпайбы? Мисалга, кече Азаттыктын берүүсүндө Өмүрбек Субаналиев дежур беренени коюп жатканы өзү эле саясий кысым экенин айгинелейт да деди. Айтымында максат парламенттеги жалгыз оппозициялык фракция бүтүн Кыргызстанды алсыратуу, анын лидеринин оозун жабуу болуп жатпайбы? Башка фракциялар бүт бийликтики да. Бүт бардыгы Ташиевдики, анан кийин Буркановдуку, ошентип айтыш керек да. Анан кийин жанагы эмерики эки альянс эмелердин бардыгы азыр провластный болуп калган бар. Жалгыз эле да өзүнүн точка зрениесин айтып аткан бул бүтүн Кыргызстан болчу. Болду. Ал сызда турган жок. Именно бул жерде жана статья болот. Кыргызстанда дежурный статья бул бийликти басып алуу деген. Бул дежурный статья. Ошо мына Ташиев теле, Садыр Жапаров теле, ошо эле Атамбаев теле, бүт барды, Бакиев теле, ошодун бардыгы ошодон бери келатат бул дежурный статья. Анан жана сиз айтып аткандай коркутабыз деп атпайбы? Коркутпай эле бул временно изоляция деп коет. Кыргыздарды коркута албайт эч ким. Мына Алмаз мырза деле туура айтып атат. Болгон оппозиция болот, күчтүү оппозиция болот. Бирок убагында изоляцияга, түрмөгө камап коет. Анан бийлик алмашканда бүт акталып чыгып аткан ошодон да. Бүгүнкү күндө деле кемпирабаттыктар азыр изоляцияда турат. Аны бардыгы билет. Өз убагында Садыр Жапаров изоляцияда болду. Атамбаев 3 жыл изоляцияда болду. Просто изоляцияга камап коет, болду жата бер дейт, как в зоопарке. Бул эми кыргыз саясатынын өзгөчөлүгү. Кыргыздын өзгөчөлүгү. Анан эмне себептен бир күндө мына сот реформасы деп атпайбы? Азыркы председатель Верховный сот түндөп чуркап жүрүп Садыр Жапаровду актап берген. Түндөп жүрүп. Ал учурда жогорку соттун төрайымы адвокат болчу. Азыр сот. Анан реформа дегенде күлкүлүү нерсе да ушунун бардыгы. Көз карандысыз журналист Ыдырыс Исаков дагы Мадумаровдун айланасында болуп жаткан көрүнүштүн күлкүлүүлүгүн белгилеп, парламентти принтерге салыштырып, бирок Мадумаров аны чоң принтер болуп калуусунан сактап турган аз гана саясатчынын белдүүсү экенин жазды. Ачык эле Мадумаровду колдобой турганын, президент болуусунда каалабашын айтып, калыс сөзүн айтты. Ыдырыс Исаков мындай дейт: ошондуктан эсибиз болсо АКМ өзү каалап, койгула балдар, мен чарчадым, кеттим деп басып кетсе, алдап соолап болсо да коюңуз аксакал, сизсиз парламенттин тузу болмок беле, караан болуп туруңуз деп суранып, жалынып кайтарып келип отургузушубуз керек. Пенде катары, саясатчы катары каталары бардыр, кемчиликтери бардыр. Кантсе да ал азыр парламентте отурган жоон топтун арасындагы эң эле тазарактардын бири. Ошо тазалыгынан улам жаагын жанып сүйлөп атат, сындап атат. АКМ саясий боец, рингке киргенден кийин мушташыш керек. Мушташканды жактырбагандар рингке кирбейт, тек гана тамаша кылат, кол чабат, ышкырат, сүрөйт. Бизде азыр тескери. Сүрөөнчүлүктөн башкага жарабагандар аренага түшүп алышкан, же урушпайт, же чыгып кетпейт. Аларга караганда АКМ азыр айлыгын актап жеп атат. Азыр айрым бирин экин депутаттар да мунун баарынын кимге кереги бар эле деп турушат. Парламентте ар бир депутат өз оюн ачык айтканы үчүн куугунтукталбашы керек деп. Адахан Мадумаров өзү үчүн эмес, сөз эркиндигине кысым, мыйзамсыз иш аракеттер, сырттан алынып жаткан карыздар сыяктуу мамлекеттик маселелерге байланыштуу сын пикирлерин айтып келгени жалпыга белгилүү да. Эми мен мындай таң калам да. Эмне кереги бар дейм да ушундай иштердин. Кыргызстандан бир ынтымакта бир саясатчыларды камоолорсуз эле, журналисттерди камоолорсуз, бири-бирибизди куугунтуктабай эле жакшынакай жол менен өнүгүү болуп кетсек болот да. Мына ошол жерде сын пикир айтылып туруш керек да. Кемчиликтер болсо айтылып туруш керек. Анан сөзсүз эле баарыбыз эле туруп мактап кол чаап, мындай жакшы болуп атат дегендин кимге кереги бар мен билбейм да. Мен бул эч кандай бир негизсиз деп айтат элем. Мен саясий ушундай чечим болуп калды го деп эле ойлоп атам. Себеби мындай эч кандай бир негиз жок эле да. Башаламандыкка. Менин позициям сөзсүз түрдө каршы добушумду берем, сөзсүз түрдө ошо. Журналист Канышай Мамыркулова да мамлекет өлкө үчүн деген белдүү саясатчыларды сындыруу аракеттерди токтотуу керектигин айтып, депутаттар унчукпай отурбай,
чечип койсо болчудай жерде эле дейт. Кайсы жерде кимдин деңгээли кайсы жерге токтойт деген дагы сөз түшүнүктөр бар да. Мына ошол жактан алып караганда Адахан Мадумаров балекет десек дагы, кандай десек дагы бүгүнкү кыргыз саясатындагы экинин бири жана ошол дээри менен деңгээли дал келген саясатчы десек болот. Кандай десек дагы Адахан Мадумаров күчүнө толуп турган кез экен. Ушул жогорку кеңештин депутаттары ошол баш прокурорго, башкы прокурорду мен абдан сыйлайм. Курманкул Токторалиевичти ошол мамлекеттик башкарууну так аныктап алалы дегенде көп кыргыз түшүнгөн эмес. Бирок ошону мен түшүнгөм, биринчи түшүнүп алалы деп көтөрүп чыккан. Анан ушундай сабаттуулук үчүн сыйлачу элем. Анан могул кадамын мен деле мынтип карап коюп турам. Ошол жогорку кеңештин депутаттары чогулуп туруп айтыш керек эле. Кечирип коесуздар, саясатта мындай жеке өч алуу же болбосо ушундай нерсе жалпыбызга абийир алып келбейт. Ошондуктан бир кишидей болуп, ошол башкы прокурорго могул козгогон кылмыш ишиңдин негизи жок деп жогорку кеңештин атынан бир барак кагаз берип эле ушуну тынчытып кое турган жерде болчу.